Мүрзөнүн жанындагы сырдуу көрүнүш кээде өз үйүбүзгө эң жакын жердин өзүндө эле түшүндүрүп болбой турган көрүнүштөр болот. Бул жолу биз силерге дагы бир катталуучубуздун башынан өткөн окуяны айтып беребиз. Ал бала кичинесинен эле мүрзөлөрдүн жанында жашап, көп нерсеге көнүп калган. Бирок бир түнү көргөнүн бүгүнкү күнгө чейин түшүнө албай келет. Менин үйүмдөн 3 үйдөн кийин эски мүрзөлөр бар. Ошол жерди биз карайбыз. Ал жерге кээде кошуналар шамдан кийин жанынан өткөндө келме келтирип өтүшөт, чоң болсо да. Ичине киргенге жүрөктөрү катуу сокконудан улам коркушат. Ал жерде мүрзөлөрдөн сырткары кичинекей эгин эгүүчү жерлер бар. Ал жерде мөмө жемиштер да бар. Жаңгак, өрүк, алма дегендей. Мен ал жерге кээде түнү да кире берем. Анткени ал жерге малдарды байлайбыз. Бир күнү үйдөгүлөр да айылчылап кетишкен. Мен да достор менен чайканада отуруп, түнү 1:00 кийин малдардан кабар алып коеюн деп барсам, жаңгактын түбүндө бир кара сөлөкөт турганын байкадым. Малдарды карап, ошол сөлөкөт эмне экенине кызыгып, акырын ошол жака барып көрүүнү чечтим да, ошол тарапты көздөй басып бардым. Жанына жеткени калганда капысынан жоголуп кетти. Мен кичинемден коркунучтуу тасмаларды көп көргөндүктөн көп деле ишене бербейм. Анан кичинемден ошол мүрзөлөр жакка көп киргендиктен көнүп калганбабы, көп деле корко бербейм. Бирок ошол сөлөкөт неге жоголуп кеткенин дагы деле ойлой берем.